Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим. Эми филармонияга көркөм жетекчи болуп барат да буюрса. Турулуу иш да. Дүйнөлүк шедеврларды ойноп келип туруп эле анан кийин отурса эле жарамазан айт. Жарамазан. Дыккын-дыштын. Бул вообще позор да. Бул кандай десем, вообще позор да бул. Эми экинчи маселе. Кыргыз улуттук филармониясында Карамолдо Орозов деген оркестр бар. Мына Эдил Жолдубаевич айтып атат, элди маданиятка, профессионалдуулукка сүйрөгүлө деп атат. А Карамолдо Орозовго дирижер болуп келди. Ал дирижер эмес. Мына музыканттар күбө. Ал дирижер эмес, ал фольклорист, ал комузчу, чогурчу. Биз чогуш дегенбиз, самал фольклор ансамбль. Ошондой адам дирижер. Бакыт Тилегенов деген бар, профессиональный дирижерлор. Андай адамдар менен жетекчилер бири менен мамилеси келишпейт экен дагы, жумушка албайт. Анан тиги дирижер келди, ал сложный ритмдерди дирижировать эткенди билбейт. Ошончу жана мен сени сүйөм, анан жан жолуктуң кайдан. Байкалган сыргайланган ыргайлан жан жолуктуң кайдан акылдан алдың азапка салдың жан жолуктуң кайда акылдан алдың азапка салдың. Ушундай ырларды залкар Карамолдо атабыздын ысымын алып жүргөн 90 жылдык тарыхы бар оркестр ойноп атат. Эми биз кенедей кезде Ыбырай Айтмановдун Жыргал күнүн оркестрдан угуп кулагыбызга сиңип чоңойгонбуз да. Ошону менен аң сезим кругозор өсүп чоңойгон. Тиги Рахманиновдун чыгармаларын угуп чоңойгонбуз. Мугалимдерибиз ошого тарбиялаган. Эми азыркы поколение жылдан жылга хуже, халтурага өтүп атат. Бүт тойдон заказ алуу. Мына филармонияда 60 кишиге 120 штук форма тигилди. Мен өзім барып формаларды кармалап көрдім. 120 штукту цехтер 10 000 сомдон эле тигип берет ал материалды. Кирдим. Эмне үчүн тендердин сметасын көргөзбөй атасыңар десем, көргөзө албайбыз. Канчадан кетти десем, билбейм. Асмандын башы кымбатбаын айтып атат ошак ишкерлер. Атыңыз ким деп? Нурбек Серкебаев Акылбекович. Нурбек мырза, мындай кылбайлыкпы? Азыр бар эми жана айтып атпадымбы? Ушу убакытты туура пайдалануу максатында да башкалар дагы сүйлөп калганга мүмкүнчүлүк түзөлүп, анан сиз айтып кеттиңиз, келиңиздер, мен сизди чакырайын. Бүгүн эмес, мынакей эртең же болбосо бүрсү күнү кабинеттен сизди кабыл алайын. Азырда болсо мен сиз менен телефон менен. Филармония негизи музыкалык мекеме да, жалаң профессиональный музыканттардан турган. Мамлекетте ар улуттун, ар мамлекеттерде өзүнүн филармонический оркестр бар. Филармонический симфониялык, камералык оркестр бар. Филармонический деп аябай кадыр барктуу айтылат го. Бизде да ошонтип айтылышы керек да. Филармонический деп мындай филармониянын чоң оркестрі музыканттардан турат. А жерде карасаң, өткөн мына коллегияда да айттым да, актерлор ырчы болуп атат, музыкант болуп кетип атат да. Ал жердеги музыканттарды, ырчыларды актер кылып атат да, роль аткартып. Драм театрдын актерлору күлүп атат аларды карап алыпчы. Шылдың да, албетте шылдың да. Практика кылбаса, актерлук мастерство өтпөсө, аякта актерлор башынан 9 класс бүткөн кезден училищедан баштайт го негизичи. Ошонтип практиковать этпесе, алар жалаң мындай дастан ырларды жаттап, анан жалаң классика, симфония эме чыгармаларды жаттап, эмне деген тиги 20 мүнөттүк чыгармаларды жаттаган, жана оркестрда музыканттарчы 20 мүнөт, бир чыгарма 20 мүнөттүк, жарым сааттык, даже 2 сааттык чыгармаларды ойногон күчтүү пианисттер бар. Ошондой эмеде 1 класс кезинен
11 жыл музыкалык мектепте окуп, училищаны окуп, кээ бирөөсү сразу консерваторияга келип, мисалычы 23 жылдап жалаң музыка, ошонун ичинде гармония, ошонун теориясы, ошонун бүт изучать этип, практика кылып, дүйнөлүк шедеврларды ойноп келип туруп эле анан кийин отурса эле жарамазан айт. Жарамазан. Дыккындыштын. Бул вообще позор да. Бул кандай десем, вообще позор да бул. Эмне кылыш керек мындайды? Эгемен күндөрү жанагындай бир мамлекеттик момундай бир торжественный концерттер болуп атса, заслуженный ырчы оперниктер, мисалычы, күчтүү момундай бир классикалык ырчылар, академиялык ырчылар артында турат, актер астына туруп алып ырдап атат да, тиги эме еще фонограммада. Ушинтип кантип келечек муунга үлгү болуп атабыз? Эмне кылып атасыз биякта бардак кылып десең, министрдин тандоосу. Бул эмне деген позор бул. Ушуга жетип калдыкпы? Уже баары эле түңүлүп калды могу маданияттанчы. Мына жаңы келген министр ушунун баарын оңдойт буюрсачы. Түшүндүрүшүбүз керек, профессионалдар барып туруп түшүндүрүшүбүз керек ушул нерсени. Бизде профессионал актер деген бар, алар тим эле тетиги чет өлкөдөн окуп келишкендери бар. Актерлуктун секретин ошо 5 колдой билет. Ошолор аткарат. Ошолорду жанагы мамлекеттик мероприятиялардагы ценканы коюшту, кандай эмне аткарып, ошолор билет. Арасында режиссерлор бар. Анан музыканттар болсо, каерде кандай чыгармаларды кое бериш керек, дүйнөдө кандай өлкөдөн адамдар келип атат, кандай музыканттар келип, ошого жараша эмне чыгармаларды ойнош керек, аны музыканттар билет. Эмне анан каша, малаша момундай боткон чалынып атат я маданият тармагында. Ар бир кесип өз орду менен болуш керек да, өз орду менен. Мен постоянно медиктерге салыштырам да, мисалы бир укол сайганды билген эле бир адам, мен хирургмун деп туруп эле операция кылып кирсе, өлтүрөт да тиги адамды. Мисалы медицинада дагы өзлөрүнүн эрежеси бар да, ким кайсы эмеде, мисалы кээ бирөө постоянно көздү дарылайт, ошону изучать этет, жалаң ошорекке жооп берет. Бирөө только ошо сөөк, мисалы сындырып алып келгендерди жазайт, бүт ошого жооп берет. Ар бир нерсе өз орду менен турса, профессионалдык деңгээлде иш жүрөт да. Бизде деген маданиятка көңүл бурулбагандыгынан музыканттар, актерлор, тиги тамада, тиги эстрада ырчысы, фонограммщиги аралашып каша болуп калган. Ошон үчүн тиги жогору жактагылардын башы айланып калган да, бул маданиятта ким профессионал, ким эмне айырмалай албай калган да. Карасаң мындай эстрада ырчысына деле композиторлукту берип атат, обончусуна деле берип атат. Эмне деген шедеврды жазган чыныгы Насыр Давлесов, Малда Басанов, Мукаш Абдыраев, ушундай бир улуу шедеврлардын жолун жолдогон композиторлор мындай жөнөкөй эле бир эме болуп калды да, мындай. Бул да бирөө да дегендей болуп калды да. Композиторлор союзу мына эми кичине түшүнүп келатышат да. Композитор деген эмне деген чыгарманы жазыш керек, симфония жазыш керек, жарым сааттык, 1 сааттык лейген тиги симфонияларды жазып, мына ошо кандай ноталар, а жерде эмне деген инструменттер бар, кулуктуу мындай гармониясы абдан мындай терең маанилүү. Мына ошондой композиторлорду барктай албай жалаң бир обон чыгарып койсо эле, ошолор барып алып композиторлор союзунда да мындай. Болбосо бир мындай гармонияны билбейт да. Мына каша, малаша чыккан ошол жанын кашаят да ананчы. Чоң рахмат ушуну айтып коеюн дегем.